Адам чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, сүйлөгөндө авар кылуу жугуучу оору бул кызамык. Аталгандар дүйнөдө эң көп жайылган жугуштуу оорулардын катарын толуктап келет. Ал эми дарыгерлердин маалыматына таянсак, акыркы учурда оорунун саны өскөн. Көбүнчө бул илдет 1 жаштан 4 жашка чейинки балдардын арасында көп кездешип жатат. Жана анын бирден бир себеби эмдөө албаганда экенин дарыгерлер баса белгилейт. Балдардын ооруп аткандардын негизги себеби көбүнчөсүн ошол эмдөө албагандардын кесепетинен болуп атат. Экинчи себеби болсо бул 1 жашка чейинки албаган балдар жана 30% өтүм ошолордун негизги себеби бул өзү ошол энесинен иммунитет болуш керек болчу да, бул ооруга каршы көбүнчө ошол эмне себептен бизде улуттук календарда 1 жашында жазып атабыз ошону. Анткени деген 1 жашка чейин балдарда бул ооруга каршы иммунитет бар болуш керек болчу да, негизи энесинен передаваться этилиш керек болчу. Азыркы күндө ошол жаш мамашалар убагында алышкан эмес да, ошонун учурунан азыркы убакта 1 жашка чейинки балдар ооруп аткан себеби ошол болуп атат да. Оору көбүнчө билинбей башталат. Мурундан суу куюлушу, жөтөл, тамактын кызаруусу, дене табынын көтөрүлүүсү оорунун алгачкы белгилери. Андан соң моюн, желке түйүндөрү шишип ооруйт. 1-2 күндөн кийин бул белги күчөп, бүт денесине кызыл чыгырчыктар чыга баштайт. Температурасы 38-39 градуска чейин жогорулайт. Мындай учурда өз алдынча дарылабай, сөзсүз түрдө дарыгерлерден кеңеш алуу сунушталат. Сөзсүз түрдө дарыгерге барып кайрылыш керек. Эгерде жанагындай темгилдер пайда болсо, анда уже буну врачтарга кайрылып билиш керек болот да, бул чындап эле кызамык оорусу же кызылчабы же ветряный оспабы же болбосо аллергический. Ошон үчүн мындай доктурларга кайрылганда дагы биринчи мындай кабарлашып алып туруп, менде ушундай болуп атат деп, анткени бул аябагандай орусча айтканда высококонтагиозный заболевание деп коебуз, аябагандай бат жуга турган оору да. Ошон үчүн мындай жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барганда дагы ден соолугу чың балдар келсе да, ошолорго да иммунитеттин организмде жок болсо, эмдөө албаган балдар болсо чугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн башкаларга жугузбаш үчүн жокто эле үйдөн чыкпай болсо дагы кабарлашып туруп анан барыш керек. Эмдөө албагандардын басымдуу бөлүгүн диний көз караштар менен баш тарткандар түзсө, айрымдары вакцинанын сапатына ишенбөөчүлүк көрсөткөндөр. Ошондой эле маалыматтын жетишсиздигинен эмдөө албай калгандар бар. Ал эми оору дал ушул убагында эмделбегендиктин кесепетинен өтүшүп жана жайылып кетиши толук түрдө мүмкүн. Нурзада Атыналкызы, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.